احذر نكاح 5. 5 türlü ayalga nekelешүүдөн сактануу керек. النانة Annana, حنانة jana hannana, داقة haddaqa, راقة barraqa, وشداقة. jana shaddaqa. النانة يعني Annana كثيرة الأنين والشكوى. al eç nersеге разы болбогон көп налыган ayal. لا ترضى بشيء Аны eç nerse таң калтыра албайт. ولا يعجبها شيء Жана бул ayal жолдошу менен ولا تكاد жакшы تكون тынчтыкта жашай албайт. مرتاحة مع زوجها. هذه لا تطيق Мындай ayal менен жашоо жакшы болбойт. منذ أن Үйгө يخرج киргенден الزوج баштап إلى чыкканга أن чейин ينام إلى أن наразы болуп, يخرج وهو تحت الأنين. налыган. وحنانة قالوا هي التي تحن جنا إلى حنانة زوج آخر Башка أي эркекке تمتن тартылган على ayal. زوجها بنفسها وتذكره Ал өзүн دائما күйөөсүнөн "قل ما жогору الذي көрүп, أوقعني فيك. мен مثلي кайдан يقول сага لمثلك. туш болуп калдым экен. أنا مثلي أقول لكذا. أنا Мага مثلي окшогон يقول ayal لي баланча эркекке татыктуу كذا. эле. Түгүнчө эркекке татыктуу болчу فكلما деп, التفتت إليه жолдошун көргөн сайын قالت حظي تعيس. менин багым жок экен деп өзүн وإلا өзү көтөрүп فمثلي يتزوجها من يكون милдет كذا кыла وكذا. берет. وأما الحداقة Ал эми haddaqa قالوا فهي التي ал ар нерсеге көз ترمي артып, بعينها إلى ошол كل нерсени شيء алууну каалаган ayal. وترغب في Эгер бир اقتناعه. үйгө барып калса, жолдошуна наразы болуп жүзү тетири караган абалда келет да, баланчанын үйүндө мындай нерсе бар экен. Тигиндей нерсе бар экен. Мен болсо байкушмун. Менде эч нерсе жок деп айтат. Эгер базарга барып калса, баардык нерсени сатып алууну каалайт. Андан соң баррака. Ал жолдошуна да, үйүнө да көңүл бурбай, өзү менен эле өз алек болгон ayal. Көздөгөн нерсеси өзү гана. Өзүнүн сулуулугу менен гана элек. Башка эч нерсени ойлобойт. Азыркы тил менен айтканда, өзүнүн жанын ойлогон өзүмчүл ayal. Жана шаддаqa чектен чыгып көп сүйлөөчү ayal. Бул унчукпай жүрүшү аз болуп, сүйлөгөн сөзү көп болгон ayal.